Мен Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Кызылжар айылында туулгам. Мен 8 бир туугандын 5-чиси болом. Менин 2 агам, 2 эжем, 2 сиңдим, 1 иним бар. Ырчылык кесип мен бул балалыкта кыялым. Секин-секинден болсо да кандайдыр бир жылдар өтүп, мен талантымды таптап элге берип дегенде орундалып келатат деп ойлойм. Мен 1-класстан баштап ырдагам десем жаңылышпайт. Анан чоң сахнага биринчи чыкканым эсимде калат экен. Ошол мен Жалал Абад облусунда Аржыбек Бедияров агайдын ырларын ырдоо боюнча бир конкурс жарыялаганда ошол жерде ырдагам, биринчи өзүмдү сынап көрүп, андан кийин ошол Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда ырдадым. Мен чыгармачылыкка түрткөн инсандар менин биринчиден бул менин ата-энем, атам дагы, апам дагы абдан жакшы ырдашат. Бизди кичинекей кезинен бизди ушул Рыспай атабыздын ырларын, болбосо атакем өзүнүн чыгармаларын, болбосо жакшы бир обончулардын бизге ырларын ырдатып, өздөрү бизге ырдап берип, биздин жан дүйнөбүзгө сиңирген. Анан ушул кесиптин аркалап, ушул кесипке бизге жол көрсөткөн дагы бул менин ата-энем биринчи деп ойлойм. Апам дайыма бизди жумуш жасатканда өзү бизди ыр менен ырдап берип, бизди алаксытып иштетчү. Ошол мезгилде мен кичинекей болсом дагы апамды дайыма ырдаганын коштоп, "О Бали, ой Азамат" деген сөздөрдү айтып, ушинтип эркелеп сүйлөчү мен. Атам бизди кичинекей кезибизден эле ошол комуз карматып, 4-5-класстарда эле биз кадимкидей комуз чертип калганбыз. Көптөгөн бир 1000ден ашуун комузчуларды чыгап, ошолордун катарында биз деле атамдын мөмөсүн берип жаткан бир шакирттери катары сезем. Атакем ошол бизди кичинекей кезибизден жанагындай конкурстарга катыштырып, мээрим сорос деп. Ошол мезгилде бизди үйгө камап коюп, бизди даярдангыла деп туруп даярданып турчу. Үй бүлөдө мындайча айтканда баардыгыбыз ырдайбыз. Бирок ошол сахнага, ушул кесипти аркалап, ушул бир тууган сиңдим Изат төкмө акындык жолунда аркалап жүрөт. Анан ушул мен ырдап жүрөм, чоң сахналарга чыгып. Ошондой эле калган бир туугандарым дагы керек болсо бизден дагы жакшы ырдайт. Биринчи сахнага чыккандагы сезимдер бул башкача сезимдер. Аны айтып, ал толкундоону элге жеткире албасаң керек. Бул өзүнчө бир жагынан элге чыгып атам, элге жакшылап ырдап, ырымды ырдап берейин деген. Экинчи жагынан бир толкундоо, бир элдин бир сүрү болот демекчи. Ошондой бир башкача толкундоолор, эргүүлөр болгон десем болот. Ырчылык кесиптен башка кесипти аркалай алат белем, билбейм. Дагы эле болсо, дагы эле жаралсам ырчы болмокмун деп ойлойм. Мен ырчылыктан бөлөк кошумча ушул өзүмдү мугалим катарында көрө алсам керек. Себеби мен шакирт балдарды, окуучуларды комуз үйрөтүп, комуздан сабак берип, мындайча айтканда ата кесибим бир уламак Болуш Мадазимов атындагы балдар музыкалык мектебинде иштегем. Ошондой эле ал жерде мен окуучуларым бар дегендей. Азыр ошолор музыкалык училище жагында, ушул жаатта, ушул тармакта кетип өздөрүнүн ушул кесибин улап келаткандар бар. Мен андан кийин ушул Ош мамлекеттик университетинде ушул комузду чертип калган эле кыздар менен бир ансамбль түзүп, өзүбүзчө бир попури болуп ырдап чыгып, жакшы бир таланттуу кыздар менен иштеп жүрдүм. Мугалимдикти бир 10 жылдан ашуун эмгектендим десем болот. Ошол эмгегимдин үзүрү дагы бар десем болот. Ушул чыгармачылык чөйрөдө артымдан мени окуучуларым, эжекем деп талпынып, ушул кесипти тандагандары дагы, ушул чөйрө менен бараткандары дагы, жана ошондой эле ушул комуз үйрөтүп келаткан окуучуларым да бар. 21-кылымдын жылдыздары деген проектке келип калып, анан ошол жерде Бакыт Тилегенов менен оркестр менен ырдап, ошол жерде мен ырдаганымды көрүп, алар мени жумушка келесиңби деп сунушташып, ошол себептен агайдын бир чакыруусу менен бул жакка келип, мен Бишкек шаарынын мэриясынын эл аспаптар оркестринда 2 жыл эмгектендим. Азыр өзүмчө бир жеке ырчы катары өзүмдү бир тааныштырыш үчүн, же болбосо шоу чөйрөсүндө бир аз өзүм пиар кылгандарга андай жагына эмес, мен чындап өзүмдүн ушул талантымды гана элге көрсөтөйүн,
мүмкүн ошолорго бир таасири, бир сөздөн болсо дагы бир таасири тиер деген ойдо элиме гана жакшы бир ырларды берейин деген максатта эле иштеп жүрөм. Репертуарымда азыр ушул эстрадный ырдап жүргөн ырларымдан бир 30дан ашуун ыр бар. Андан сырткары комуз менен ырдаган ырлардан аябай көп эле ырларды билем, ырларды, дастандарды демекчи. Ошондо бир 100дөн ашуун болушу мүмкүн. Менин жүрөгүмө жаккан ырларым Кыргыз көчү деген ырымды жакшы көрөм. Ошондой эле Кайчы тагдыр деген ырымды, анан Кыялдануу деген ырымды абдан өзүм жакшы көрүп ырдайм. Сен мага керек болсоң, өзүм айтам. Ыр менен сен кошо жашайсың, ыр менен кошо жан дүйнөңү бересиң. Ыртонун сыңарындай эле ырыларыңа бир жашооң дагы бир окшошуп бараткандай сезилип, кээ биринде сен кандайдыр бир бакыт, үмүт изденсең, ошол бакытты ырыңдан тапкандай болосуң. Анан бир аз кайгылуу ырлар менен ырдап жүрсөң, ошол бир аз жашооң бир аз ушул кайгы жагына бараткандай сезилип, бирок көбүнчө ушундай позитивный ырларды дагы, эл жер жөнүндө, мекен жөнүндө ырларды дагы ырдап калам. Ыр тандоодо ушул көбүрөөк мен ар кандай жагдайлар болуп калат. Көп учурда өзүм жүрөгүм дагы тандайт. Экинчиден мага сунуштап композиторлор менен иштешип туруп, менин жүрөгүмдө момундай ырларды деп бир жаңы ырларды алып чыгышка дагы аракет кылам. Анан үчүнчүдөн бир бул өзүмдүн үнүмө жакшы отурган ырлар дагы болуп калышы мүмкүн. Кээде бир кандайдыр бир акындардын бир кечелери болуп калса, ошолорго суроо талаптар түшүп калышы мүмкүн, ырдап бер деп. Ошол мезгилде мен ошол акындын ырларынын ичинен тандап, өзүм жүрөгүмө отурган ырларын тандап ырдайм. Мен аткарган чыгармаларда албетте арасында бул кандайдыр бир жашоомо жакын, жок дегенде бир сабы болсо да менин жашоомо окшошкон бир ырларды тандасам керек. Себеби баягы ар бир ырың өзүңдүн балаңдай жүрөгүңөн чыгарып, жүрөгүң канап тилинип дегенде ырдайсың. Ошонун эле негизинде ошол ырды жеткире аласың деп ойлойм. Ошон үчүн мен тагдырыма байланыштуу ырлар дагы көп десем болот. Мен үнүмө ошол андай деле чынын айтсам кам көрө бербейм. Болгону бир аз гана көңүл буруп, муздак суу ичпешке аракет кылам. Мен ошол вокалымды ачуу үчүн көбүнчө бул жаратылыштагы бир таасирин тийгизиши мүмкүн. Кээде жакшы бир өзүм ошол шаардан сыртка чыгып, бир эргүү келет. Ошол моменттерде, ошол кездерде бир тоодо бир кыйкырып ырдагым келип ырдаган мезгилдер болот. Кээде үйдө, кээде машинада келатып жакшы ырларды угуп калсам, жан дүйнөм ачылып, үйгө барар менен комузумду кармап ырдай калам. Быйылкы жылкыга мен көп нерсени пландап жатам. Көбүрөөк бул ыр дастан жагына басым берсем деген оюм бар. Андан сырткары дагы бир эстрада жаатында дагы өзүмдү сынап, элге жакшы ырларды тартуулайм деген ойлорум бар. 20 жылдан кийин мен өзүмдү ушул чыгармачылык чөйрөдөн ордумду таап, ошондой эле жада калса дүйнөлүк аренадан өзүмдү көргүм келет. 3 кылдуу комузумдун артынан көптөгөн мамлекеттерге барып жүрөм. Индия мамлекетине дагы фестивалга катышып келдик. Былтыркы жылы Алтай жергесинде бир 20дан ашык жерге концерт берип келдик. We welcome those who give us the charming motifs of the ethnic Altai and the Kyrgyz Republic melodies. Beautiful Irina Kenzina and Nurzat Aydarkulova. Altai Alato duet. Алтай жергесинде биздин маданиятка кыргыз элине абдан жакын, салт саналары да окшош экен. Анан биздин ырларыбызды дагы алар кадимкидей сүйүп угушат экен. Менин бүгүнкү аткара турган чыгармам Каныкейдин кошогу. Көкөй кести күүсүнөн алынган. Күү болсо Карамолдо Орозов атабыздыкы, сөзү болсо Садыралы Абдыкеримовдуку. Бул Садыралы Тайкемдин бир керези катары менин ушул дастандарымды, менин ырларымды ырдасаң деген керези катары бир мага сунуштоо болгон. Бул ырды мен 1 жылдай ичимде таптап, өзүм ырдап жүрдүм. Анан аранжировкасын Жоодарбек Эгембердиев деген агайыбыз менен иштешип дегендей. Анан бир жүрөгүмөн түнөк тапкан ыр катары ырдап, бир керез аткаргандай, бир милдет аткаргандай болдум. Бул образымды 3 айдан бери изденип атып, бир образга токтолуп атып,
ошол кеңешип kesкен бармак оорубайт демекчи чогуу чара чечип анан бир жуманын аралыгында Айгүл деген дизайнер кыз ошол костюмумду жакшына кылып тигип берди. Өзүнүн ойлорун, идеяларын кошуп ушул Каныкейдин кошогу ырына даярдалып тигилди ушул образ. Мен бул ырды ырдап жатканда ушул Маназ атамдын элеси көз алдыма тартылып, элибизде бир чоң жоготуу болгонун сезип, жүрөгүм буркан шаркан болуп, жүрөгүм тилингендей көз алдымда Каныкей апабыздын өксүп элге бир жүрөгүндөгү сызын, жүрөгүндөгү бир ачууну ырдап, ыйлап, азап кайгысын айтып атканы сезилет. Каныкей апамды элестетип, ошол Каныкей апамдын элесине бир киргендей болуп туруп, анан жан дүйнөмдөн ырдашка аракет кылам.